Мен фейк эмесмин. Сөз эркиндиги үчүн элге каршы депутаттар кетсин. Эгер Гүлшат Асылбаеванын мыйзамы кабыл алынса, биз экинчи Түндүк Кореяга айланабыз. Бүгүн Ак үйдүн алдында дал ушундай ураан менен нааразычылык акциясы болуп өттү. Митингдин катышуучулары Жогорку Кеңеште каралган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун кабыл алынышына каршы. Эгер талкууланып жаткан документ колдоо таап иштеп калса, фейк аккаунттарды өчүрүү, ЖМК же социалдык баракча аркылуу жалган маалыматтар аткандар соту жок эле жоопко тартылып калат. Гүлшат Асылбаева. Биз бул мыйзамдын кабыл алынышына каршыбыз. Депутаттарды буга каршы добуш берүүгө чакырабыз. Бул иштебей турган мыйзам жүзөгө ашса да бир тараптуу аткарылып калат. Сөз эркиндигине карата кысымды токтоткула. Биз силерге Түндүк Корея эмеспиз. Бардыгы ачык айкын болууга тийиш. Демократиянын баалуулуктары сакталган өлкөдө мындай мыйзам жок. Эгер долбоор кабыл алынып калса, Кыргызстандын эли жалгызбайлыгы эркиндигинен ажырайт. Биз сөз эркиндигибизден айрылсак, анда биз эч нерсени айта албай калабыз. Ошондуктан ишкерлер Кыргызстандан качат, инвесторлор качат. 100 миң деген, миллион деген жумуш орундары дагы азыркы учурда жоготуп аткан, андан да көп жоготобуз. Кыргызстан экономикалык чоң бир рецессияга түшөт, дефолт болот. Анан эч кандай бизди мондай катуу арагандай диктатура режими менен бизге айтат: мына силердин демократияңар үчүн бизде эч нерсе өнүккөн жок деген ушу демократияны наоборот эметип коет да. Биз азыркы учурда демократиябызды, биз азыркы учурда сөз эркиндигибизди коргош керекпиз. Бул учурда Жогорку Кеңештин жыйындар залында да талаштуу мыйзамга депутаттардын бир тобу каршы чыгып жатышкан. Айрымдары мыйзам жөнөкөй жарандардын эмес, бийликтеги аткаминерлердин пайдасына иштей тургандыгын айтып, кооптуулугун белгилесе, кээ бири мыйзамдын долбоорунда маалыматтын жалган экенин кантип аныктаары белгисиз экенин айтып чыкты. Сегодня этот законопроект будет... 7 жыл мурун ушул залда Батукаев өлүп калат деп жатып, коррупциялык жол менен чыгып кеттиле. 4 жыл мурда ишкерлерге бейиш түзүп беребиз дедигиле. Бүгүн чындыктай сезилген нерселер эртең жалган болуп чыгып жатат. Бүгүн жалган дегени эртең чын болуп чыгышы мүмкүн. Аны аныкташ кыйын. Демек бул мыйзам коомчулукка терс таасирин тийгизет. Четке кагышыбыз керек. Мунун авторлору мамлекеттик сыйлыктарды алабыз деп ойлоп жатышат да. Бирок жашоо турмуш башкача сыйлык бериши мүмкүн. Отурумда мыйзамдын кабыл алынышына бир уч эл өкүлдөрү каршы болгону менен төрага колдой турганын билдирип, көпчүлүктү таң калтырды. Ал эми мыйзам долбоорун сунуштамачысы Гүлшат Асылбаева социалдык түйүндөрдө айтылган сындар конструктивдүү болушу керектигин, каалаганын жаза бергендердин жоопкерчилиги каралышы зарыл деп эсептейт. Ошондой эле депутат Айым долбоорду сындаган депутаттарга кайрылуу жасады. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Силер эркектер, Манастын урпактары, согушка ачык чыгып күрөшкөнсүңөр. Силер эмнени айтып жатасыңар? Эркектер жашынып жатып алып атты эле. Кылычын колуна кармап, душманы менен ачык күрөшкөн. Фейк бул жалган. Эч ким сөз эркиндигин тыйган жок. Жашынып отурбай ачык айтышсын. О какой свободе слова вы говорите? Бул ар бир адамдын өзүнүн укугун коргогонго мыйзам ушундай жол берген. Эми азыр 21-кылым, урматтуу депутаттар. Заман өзгөрөт экен, технология өзгөрөт экен. Ошол газета, журналдар аз окулуп, аз сатылып, бирок элдин бардыгы, дүйнөнүн инсандардын бардыгы бүгүнкү күндө ушул маалымат каражат булактарын кайдан алып атат? Бүгүнкү интернет булактарынан алып, окуп, көрүп, ишенгенне ишенип, ишенбегенне ишенбей бүгүнкү күндө жүрөт. Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу орган катары Маданият министрлиги сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Белгилей кетсек, бул мыйзам долбооруна каршы учурда социалдык түйүндөрдө "Мен фейк эмесмин" аттуу акция жүрүүдө. Активисттер бул аракети менен маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтыкбек Көлбаев, Нью ТВ.